азыр мурунку сабакта улантабыз. Биз иш кагаздарын түзүүдө ошонун бир курамдык бөлүгү болуп эсептелинген. Биз иш кагазында билдирген негизги маалыматтын, негизги кыймыл-аракеттин, иш-аракеттин себебин кайсыл тил каражат аркылуу билдиребиз, ошол жөнүндө кеп кылып атабыз. Биз карап жаткан нерсе бул байланыштуу деген жандооч жана ал дайыма барыш жөндөмүчөсү менен дайыма биригип турат. Биз аткарып аткан көнүгүү бул эки сүйлөмдөн бир сүйлөмдү жасайбыз. Мен чындыгында кыймыл-аракетти гана атап жана анын себебин атайм, а сиз аны болсо туура жазуу түрүндө формага келтиришиңиз керек. Биринчи сүйлөм, жарандардын пенсияга чыгуу курагы төмөндөдү, мисалы. Ошон үчүн ага кошумча каражат бөлүнүш керек да. Мисалы, мурда пенсияга мисалы 60 жаштан чыкса, бул жөн гана мисал, азыр мисалы 58 жаштан чыгып атат. Демек, пенсияга чыга турган адамдардын саны көбүрөөк болот да, ошон үчүн өкмөт негизи бюджетти карап ошол кошумча каражат бөлүш керек. Ошого байланыштуу тиги бул иш-аракеттер жасалат да, туура. Биздин максатыбыз азыр жарандардын пенсияга чыккан курагы төмөндөтүлгөнү кийинки жанагы каражат бөлүнүшү керектигине себеп болот да. Ошону биз бир сүйлөм түрүндө жазышыбыз керек. Кантип жазасыз? Жарандардын пенсияга чыга турган жашы төмөндөдү. Эрте чыгышат эми. Андыктан дагы кошумча каражат бөлүнүшү керек. Кантип? Расмий түрдө жана жогорудагы мурунку сабактарда айткан тилдик, стилистикалык талаптарга туура келгидей сүйлөм түзөсүз, бир сүйлөм. Албетте, Кыргыз Республикасында жарандардын пенсияга чыгуу курагы төмөндөтүлгөнүнө байланыштуу кошумча каражат бөлүнүшү талап кылынат. Бөлүнүшү керек деген сөз деле колдонулат орток мааниде. Бирок өтө эле тыккан, өтө эле расмий кагазга мүнөздүү стилде жазабыз десек, анда Кыргыз Республикасынын жарандарынын пенсияга чыгуу курагы төмөндөтүлгөндүгүнө байланыштуу кошумча каражат бөлүү талап кылынат. Кийинки мисал. Нандардын баасы көбөйүп кетти. Нандардын баасы көтөрүлүп кетти. Ошон үчүн буудайды көбүрөөк өстүрүш керек. Ушундай маселе пайда болуп атат. Нан кымбаттап атат. Нанды четтен көп алып келип атабыз. Ошон үчүн буудайды көбүрөөк өстүрүш керек да, ушул маселени караш керек, ушул маселе пайда болду. Кантип? Расмий түрдө бир сүйлөм менен айтасыз. Бул кандайдыр өкмөттүк, эксперттик бир топтордун жасаган талдоосу, ошолордун чыгарган тыянагы болуш керек, Нан азыктарынын баасы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу буудай өстүрүү көлөмүн жогорулатуу маселеси пайда болду. Нан азыктарынын баасы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу, жогорулагандыгына байланыштуу, өскөндүгүнө байланыштуу баа көтөрүлөт, баа өсөт, баа жогорулат. Булар орток маанидеги сөздөр, стилистикалык жактан бирдей, тең салмактуу. Ошон үчүн ишөнтөн колдонсо болот. Нан азыктарынын баасы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу буудай өстүрүүнүн көлөмүн жогорулатуу маселеси пайда болду. Бул туура расмий кагазга мүнөздүү сүйлөм. Жана акыркы маселе, мисал. Каралуучу маселе көп болуп атат азыр. Ошон үчүн жыйын көпкө чейин созулуп кетти. Жыйында, чогулушта карап аткан маселелер аябай көп болгондуктан көп болуп кеттир. Ошон үчүн ал чогулуш көпкө чейин созулуп кетти. Кантип?
билдирүү жазасыз. Балким муну жана кесиптик макаладан жолуктурса болоттур, ушундай мазмундагы маанилүү сөздү. Балким кимдир бирөө отчет берип жаткандыр. Кандай сүйлөмдө кандай формада жазасыз? Каралуучу маселелер көп болгондугуна байланыштуу жыйын узакка созулду. Каралуучу маселелер көп болгондугуна байланыштуу жыйын узакка созулду. Биз караган мисалдарда дээрлик баардыгын тең эле ошол сүйлөмдөгү эки сүйлөмдөгү колдонулган тилдик каражаттарды пайдалануу менен биз бир сүйлөм жараттык. Байланыштуу деген жандошту колдонуу менен себебин билдирип, балким бир гана сүйлөмгө коштук. Мисалы, жарандардын пенсияга чыгуу деген биз Кыргыз Республикасынын деп коштук. Жана дагы бир жеринде биз мөөнөтүн узартуу дегенде биз мисалы мүмкүн биздин келишимдин мөөнөтү бүткөн үчүн аны узартабыз, узартпайбыз, карап жатабыз деп айтканбыз. Ошого балким күнүн койсо болот. Мисалы, дагы бир жылга узартуу деп кошсо болот. Негизгиси биз ушундай ооз-эки сөз менен бир ишти айтып, анын себебин айтканыбызды биз жазуу түрүндө байланыштуу деген сөз менен кантип бир сүйлөм аркылуу берсе болот экендигин көрдүк. Каттардын себеби, жазуу себептери ар түрдүү болот деп айтканбыз. Мисалы, алардын себептеринин бири, мисалы, жөн гана маалымат берип койбостон, жарыялап койбостон, мисалы, имаратта оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу кеңсе убактылуу иштебейт деген эмес. Мисалы, бирөөнө бир өтүнүч менен кайрылсак, сиздерге кимдир бирөөнүн жардамы керек. Сиздерге кайсы бир адам бир ишти аткарышы керек сиз үчүн, сиздин ишиңизге байланыштуу. Ошону кантип айтса болот? Негизи ооз-эки түрдө биз кайсы бир өтүнүч менен кайрылганда түрдүү формаларды колдонобуз. Ал өзүбүздүн айтып аткан, билдирип жаткан өтүнүчүбүздүн өтө маанилүүлүгүнө жараша түрдө айтышыбыз мүмкүн. Өтүнүч менен кайрылып жаткан адамга ишенич деңгээлине жараша болушу мүмкүн, туурабы? Кандайдыр жеке бир абалыбызга да байланыштуу мүмкүн. Мисалы, биз мындай мисал, сиз бул катка эртең жооп бере аласызбы? Бул жерде көбүнчө интонация менен жооп бере аласызбы деген суроо жөн гана адамдын ушуну аткаранга мүмкүнчүлүгү барбы жокпу билип коюу эмес, интонация аркылуу ушу керек экендигин да билдирип атабыз да. Биз өтүнүчкөн жооп бере аласызбы? Башкача айтканда жооп бериңизчи дегендей эле сөз бу да. Бул дагы ошол форма. Жоксо бул катка эртең кечиктирип жооп берсеңиз жакшы болот эле. Бу дагы биздин өтүнүчүбүз. Бу да бизге керек, зарыл. Эртеңке чейин, жоксо эртеңден кечиктирбей жооп берсеңиз жакшы болот эле. Жоксо жөн гана эртеңке чейин жооп берип коюңузчу. Бул ооз-эки түрдө биз өтүнүчүбүздү билдиргенибиз. Орток тилдик чөйрөдө колдонсо болот, расмий чөйрөдөгү да ооз-эки болсо бул формалардын биринчисин колдонсо болот. Сиз бул катка эртең жооп бере аласызбы? Жооп берсеңиз жакшы болот эле. Расмий чөйрөгө ылайык келбейт, себеби ал жерде сиздин өтө мындай жеке мамилеңизди, жеке аябай каалооңузду билдирген формадагы сөз болуп атат. Андыктан аны расмий чөйрөдө колдонууга болбойт. Жазуу түрүндө биз өтүнүчтү билдирип кантип кайрылабыз, кайсы грамматикалык курамдарды колдонобуз? Адаттайбыз, биз бир нерсе жасоону өтүнөбүз. Мен бир нерсе кылууну өтүнөм. Биздин уюм бир нерсе кылууну өтүнөт. Башкача айтканда, өтүнөт, эмнени өтүнөт. Кеңири жайылган ката бар, эмне кылуу жөнүндө өтүнөм деп айтышат да. Ал жанакы орус тилиндеги эквивалентти колдонгондо сөзмө сөз колдонулган түрдө, мисалы, мен жооп берүү жөнүндө өтүнөм деп айтып калышат. Бул жана орус тилиндеги я прошу о дегенге туура келе турган сөз. Бирок кыргыз тилинде о жоксо жөнүндө деген сөздү колдонуунун бул учурда кереги жок. Мен
жооп берүүнү өтүнөм, жооп берүүңүздү өтүнөм. Бул жерде дагы өзгөрөт. Жеке адамга же бир белгилүү топко кайрылабыз да. Таптакыр эле мындай абстракт түрдө жалпы эмес. Туурабы? Адатта биздин өтүнүш бир конкреттүү бир жеке адамга мындай багытталат. Ошондуктан конструкция ууну, мисалы жооп берүүнү, кайталоону, тапшырууну деген сылык формага ээ. Мисалы, тапшырууңузду өтүнөм, тапшырууңуздарды өтүнөм, кечикпей келүүңүздөрдү өтүнөм, жооп берүүңүздү өтүнөм. Туурабы? Бул жерде жекелик сылык формадагы дагы бул уңгу колдонула берет. Азыр мен мисалдарды айтайын, сиз ушул мүчөнүн, уунун мүчөсүнүн тийиштүү формасын улап жазып көрүңүз. Бул жанагы мурунку сабакта айткан сингармонизм эрежесиндагы кайталоо иретинде болот. Мисалы, семинарга катыш. Кантип кайрыласыз? Озек айтмакпыз, семинарга келип катышып койчу. Семинарга катышасыңбы? Кел катыш деп айтабыз, Ал эми расмий семинарга катышууңуздарды өтүнөбүз. Экинчи мисал, кечиктирбей жооп бер. Туура, кечиктирбей жооп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Кечиктирбей жооп берүүңүздү өтүнөбүз. Же кечиктирбей жооп берүүнү өтүнөбүз. Бул жерде кептик жагдайга байланыштуу, жеке өзүңүздүн жагдайыңызга байланыштуу. Жооп берүүнү өтүнөбүз, жооп берүүңүздөрдү өтүнөбүз эгер көп адамга кайрылсаңыз, же жеке бир адамга кайрылсаңыз, жооп берүүңүздү өтүнөбүз. Бул суроо менен жетекчиликке кайрыл. Озеки түрдө бул суроону жетекчиликтен сурап көрчү, ошого берип көрчү деп айтабыз, Ал эми расмий жазуу түрүндө бул суроо менен жетекчиликке кайрылууңузду өтүнөбүз. Кайрылууңуздарды өтүнөбүз. Кайрылууну өтүнөбүз. Баса өтүнөбүз деген сөздүн маанилеши суранабыз. Стилистикалык жактан, мааниси жагынан, семантикалык жагынан да, лексикалык жагынан толук тең салмактуу бирдей болуп эсептелинет. Кийинки мисал, тийиштүү документтерди даярда. Тийиштүү документтерди даярдоону өтүнөбүз. Китептерди тапшыр. Мисалы, студенттерге кайрылат окуу жылы бүткөндөн кийин, же болбосо ата энелерге кайрылат мектепте окуу жылы бүткөндөн кийин, туурабы? Китептерди тапшырууну өтүнөбүз. Даярдоону, тапшырууну, кайрылууну, берүүнү, кечикпөөнү өтүнөбүз. Бул ушул уңгунун ууну мүчөсүнүн уңгунун курамындагы үндүүлөргө жараша өзгөрүшү. Кечикпөөнү, жооп берүүнү, даярдоону, тапшырууну. Бул этиштин мүчөсүндөгү үндүүлөргө жараша болот. Жана жогоруда айткан сингармонизм законуна баш ийет. Ушул айткан сунуштарды кантип озек билдирет элеңиз? Муну биз айттык, келип семинарга катышып койчу, Семинарга келип катышып кетпейсиңби? Кечиктирбей жооп берип койчу. Жооп берип койсоң жакшы болот эле. Жооп бере аласыңбы? Бул суроо менен жетекчиликке кайрылчы. Мисалы, мен билбейм, же болбосо бул суроо менен жетекчиликке кайрылбайсыңбы? Бул жерде интонация дагы озеки түрдө болгондо көп мааниге ээ. Тийиштүү документтерди даярдап койчу, даярдап берчи. Китептерди тапшыргыла. Бул буйрук иретинде болот, Китептерди тапшыра аласыңбы? Тапшырсаң болот эле. Бул озеки түрүндө айтабыз. Эми негизги темасы, мисалы, биз кат жазганда
Багы структурасын түзүмдөрүн бөлбөдүк беле, кайрылуу, киришүү, ал жерде себебин, максатын билдиребиз депчи. Анан ушул катчабыздагы негизги бөлүктөрү болот, жыйынтыктоочу бөлүктөрү болот туурабы. Анан биз карай турган башкы нерсе ушу расмий катчабызда пайдаланчу грамматикалык формалардын кайсылары көп колдонулат. Мисалы ошо байланыштуу ууну чечүүдөн тышкары. Негизи атооштуктар кыргыз расмий жазуу тилинде көп колдонотулган форма болуп эсептелет. Атооштук деген эмне? Негизи атоочтук көпчүлүк сөздүктөрдө этиштин бериле турган формасы, этишти, кыймыл аракетти атай турган сөздү атооштук дейбиз да. Мисалы алар у, кош у да, созулма у, анан созулма үй менен бүтө турган этиштин формасы жана о, кош о же ö менен бүтүүчү сөздөр. У, үй мүчөлөрү кыргыз тилиндеги этиштин эгер уңгусу үнсүз менен аяктаса, мисалы кет, анда атооштук андан кетүү болот. Ойлон мисалы болсо этиштин уңгусу, анын атооштук формасы ойлонуу болот. Эгерде этиштин уңгусу үндүү менен бүтсө, анда о же ö кошулат. Мисалы эсте, эстөө болот. Ойло, ойлоо болот. Булар этиштин атоочтук формасын жасай турган мүчөлөр болуп эсептелинет. Ушул формада ойлонуу, иштөө, кайталоо, жолугушуу, чечүү сыяктуу сөздөр кыргыз тилиндеги расмий чеберде колдонулчу тилде кеңири кездеше турган форма болуп эсептелинет. Мисалы ушул мүчөлөрдү кошуп уңгуга атооштуктарды түзүп көрсөңүздөр, ушулай мисалдар, мисалы жогорулат. Кайсына окшосуз? Албетте жогорулатуу. Расмий мазмундагы кайсы мисалды келтире аласыз мисалы? Ойлонуп көрүңүз. Биз ушул сыяктуу мисалдарды, анан сүйлөмдөрдү түзүү менен сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө алектенебиз.